Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу кыргыз элим. Мекендештер, мусулман бир туугандар. Жалпыңыздарға жалындуу ысык салам Ордол Ош шаарынан. Ош шаарыбыздан дал ушул Абсымат Масалиев көчөсү менен Касымбек көчөсүнүн бирикен жеринин берегирик жерде турам. Тагыраагы 16-чы кесиптик лицейди билесиздер, ушунун алдында турам. Тагыраагы бул жак ХБК Кичи району. Бул жакта да болсо снос өз күчүн көргөзгөн. Аябагандай сонун болуп өзгөрүүгө кадам таштаптыр бул жак. Биздин мекендештерибиз чечерде жүргөн оордошторубуздун көпчүлүгү ушул ХБК Кичи районун тартчы. Кудай берди, мынау уна тетиктер тарабын тарт. Ушул жактар татпай койдуң да иним. Барсыңбы деги деп жазып жатышат. Мына жалпыңыздарга эми салам айтып буюрса ушул көчөнү тартайын деп турам. Лайктан басып жакшылап көрүп туруңуздар. Бүгүн күнгө карай жума. Жумаңыздар мубарак болсун. 15 август жай мезгилинин 3 айынын 15 күнүндө турабыз. Дагы 15 күндөн кийин күз мезгили кирип келет. Ал эми ушул күз келгиче иштерди бүтүрүп жиберели. Кыш келгиче иштерди бүтүрүп жиберели. Сапаттуу, идеалдуу деңгээлде өнүксүн ошубуз деп Ош шаарынын мэри аракет кылып жүрөт. Эрте менен эрте туруп тыңкылдап намаздан кийин эле ошо көчөгө чыгып рейд жүргүзүп, ар бир көчөгө, Ош шаарынын ар бир аймактарына барып өзүнүн алдын тазалагандай кылып тазалаганга аракет кылып атат. Ош шаарындагычы. Бул жерде эптеп ага жагынуу же болбосо мактоо бийликти тигиндей мындай деп максат эмес. Мен болгон нерсени айтып жатабыз. Апаларыбыз, аталарыбыз көпчүлүгү батасын берип жатышат. Жумуш сонун болуп жатат. Биздин көзүбүз менен көрүп атабыз көзүбүз дагы. Ушул нерселерди көрүп турам, мактоого айтпай койсок туура эмес болуп калат. Аллах Таалага гана мактоолор болсун, бирок мыкты инсандардын ишин мыкты деш керек. Бул жака лотоктор түшүптүр. Ал эми жолдун четине лотоктор коюлган. Анан бул жерде билесиздер, Кудай берди уна тетиктери сатуучу жай бар. Эски СССРдин учурундагы текстиль жанагы 10 миңден ашуун адамды жумушу менен камсыз кылган жай кийин ары бери болуп туруп, бул жак ар тарапка сатылган, ары болгон, бери болгон. Кыскасы азыркы учурда жарыма Кудай берди уна тетиктери базарга калып турган үчүн мынакей дал ушул Салиева атындагы көчө келип Касымбек көчөсүнө кошулат. Касымбек көчөсү негизинен жибек жолу деп аталып турган көчө. Мурундары ошондо аталыштагы көчө десек болот. Ал бул жакта чайхана Бахнур деген чайхана сноско илештир. Азмас. Эми бул жерлер болсо дагы сноско илештиктер көрүп турганыңыздарда. Эми ички тарабындагы көргөзүп кетейин. Көрсөйрачы. Бул жактан биз келип уналарга керектүү уна тетиктерин алчубуз да. Уна каражаттарынчы. Анан бул жактарын бардыгын тазалап, снос кылып, ушурда жумуштар жүрүп жатыр. Мунун үстүнө бир билинбей эле бир кадимгидей өтүп ары бери жүрө бериппиз. Бирок ушунун үстүндө түбүндө канал бар экендигин кээ бир инсандар билбейт болчу, кээ бирлер билет болчу. Ош шаарынын мэри Азамат дегим келет. Суулардын үстүлөрүн ачып моунтип дымдап жакпастан ачып кенен ага турган агымдарын өзүнчө, базарларды өзүнчө, бардык нерсе өзүнчө иреттесин деп аракет кылып турган учуру бар. Негизинен бул жакта ушундай ардактуу кыргыз элин снос иштери ушул Кудай берди
базарына чейин келип жеткен киребешине. Ал эми тетиги жактарда болсо бийик имараттар курулуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерде бир нерсени айткым келет. Урматтуу Ош шаарынын тургундары. Эми башка жактагылар келип атайын таштанды таштабаса керек. Биз сиз угуп жаткан көрөрман, көрүп жаткан көрөрман, мен, сиз тазалыкка үйрөнөлчү. Ондай таштандыларды таштабаңыздар. Суулар менен, агым менен агып олтуруп бир жерге топтолот да суу ташкындайт, башка жака агат. Жакшы дагы бул билинбей бир жерден ташкындап ара жака, бери жака чайып кетпептир. Исхак Разаков. Ошондуктан бардыгыбыз тазалыкка үйрөнөлү. Ош медиасы эле кылсын деп эстен кичине колдоп коштоп туура түшүнүп бул нерселердичи колубуз менен жардам бергенге аракет кылалы. Бул жакта азыр троллейбус жүрүп жатыптыр. Биринчи линия. Ал эми экинчи линиясы жүрүп атса же болсо мал дагы токтоп калды экен. Айткандай Курманжан Аткайын өзүнүн атын алып турган көчөдө дагы асфальттоо иштери жүрүп жаткан. Демек азыркы учурда троллейбустар дем алышта окшойт да. Эртең студенттер, окуучулар үчүн мектеп, жогорку окуу жайлар ачылганга чейин ушул иштер бүтүп калса, буюрса дагы да болсо Ош шаары көркүнө кирип калат. Ол жердеги бильярдный каналар бар эле. Булардын катарысында снос болуп турду. Мына жуучу жайлар бар эле. Кыскасы бул жактын мүнөт бардыгы кеңейтилип жаткан. Анан жолдун аркы бети дагы мондай дарактар эскирген, чирип калган, же болбосо тоскоолдук жараткан дарактарды алуу иштери жүргөн. Чет жерде жүргөн мекендештерибиз аябагында Кыргызстанды тартып чыгарсак сагынса керек. Биз бул жакта туруп анчейин барктабасак дагы башка жактагыларга аябагындай бир көрүп алып сүйүнүшөт болмосочу. Ош шаары чын эле өнүгүп жатабы, чын эле көркөнүп жатабы деп күндө сурагандар бар. Мына чын эле сонун өнүгүп жатат. Кубансак болот. Тез жарыя YouTube каналы, биздин Instagramда дагы баракчабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.